Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Блядь, бери руки. Бишкектеги соода борборлордун биринде кыз жигит ички кийим менен басып жүргөн видеосу интернетке тараган. Мындай көрүнүш интернет айдыгында кызуу талкууга түштү. Колдонуучулар жаштардын бул кадамын хайп үчүн жасалды деп айтышууда. Инстаграм үчүн эмне гана жасашпайт. Ал жакта кичинекей балдар бар да. Бул кемчөнтөйлөрдүн баракчасына жазылбагыла деген сыяктуу билдирүүлөр интернет желесине толуп кеткен. Интернет желесине дагы бир элдик видео тарап кеткен. Сасып жатасың деп айдоочу кемпирди троллейбустан түшүрүп салды. Интернетке коомдук транспорт айдоочунун жүргүнчү аялын жемелеп, аны түшүрүп салгандыгы видеосу тарады. Видеону жүктөгөндөр номер 11 троллейбус. Видео тартылгандай айдоочу улгайган аялга келе жатканда жүргүнчүлөрдүн бири "Жөн коюңуз, карыган эне түшпөй эле кете берсин" деп суранган. Бирок айдоочу сасып жатат деген жоопту узатып, кемпирден транспорттон түшүп кетүүнү талап кылган. Анткени менен айдоочу анын актануусун уккан жок. Бүгүн 16 сентябрда улгайган жүргүнчү аялды сасып жатасың деген жүйө менен троллейбустан түшүрүп салган айдоочу жумуштан алынгандыгы Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынан маалымдашты. Маалыматка ылайык мындай иш аракеттер жасаган айдоочу жумуштан берене менен алынган. Бүгүн бизде ички кеңешме өттү. Ага айдоочу өзү да катышкан. Биз андан эмне себептен мындай жорукту жасаганын сурадык. Ал троллейбустагы жүргүнчүлөрдүн түшүрүп салуу талабы болгонун, ошондон улам ушундай кадамга барганын айтты. Жүргүнчүлөр суранган күндө да айдоочу мындай ишти жасабаш керек эле. Ал кандай береме менен кетерин кадрдык бөлүм чечет. Айдоочу өзүн өкүнүп жаткандыгын айтты. Кечирим сурады. Видео тартып алышканы боюнча кабар жок экен, деди башкармалыктын бөлүм башчысы. Белгилүү болгондой, улгайган жүргүнчүнү троллейбустан түшүргөн айдоочу бул жумушта иштегенине 1 жылга жакын убакыт болгон. Бишкек шаардык мэриясынын маалыматына ылайык, айдоочу Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекс 83 беренесинде иш берүүнүн демилгеси менен жумуш келишимин бузуу 5 бөлүмү менен иштен кетти. Улуг айдоочу сөгүш алып, депонун директоруна да чара көрүлдү. Чын дилден кечирим сурайбыз, деп жазылат мэриянын билдирүүсүндө. Маалымат булагы Super KG.